Эч качан күнүңүздү баштабаңыз, эгер ал күнүңүз кагаз бетине пландалбаса. Бир жолку утулуудан кийин гана эмес, 1000 жолку утулуудан кийин да багынбаш керек. Планы жок максат бул жөн эле кыял. Эгер бул нерсе сага маанилүү болсо, сен убакытты, мүмкүнчүлүктү жана ага жетүү жолун да табасың. Эгер андай эмес болсо, актанасың. Келечек азыркы аракетиңден көз каранды. Сенин күчүңө ишенбеген адамдар сени менен сыймыктанаар күн келет. Болбой калат дегенден коркпо, кылбай калам дегенден корк. Кыйынчылык башка түшүп, чыгарга жол таппай карайлап калган кезде эч качан жолуңдан кайтпа. Тагдыр сага жылмаяр кези дал ошол учур болот. Ким айтты, баары оңой болот деп. Ийгилик 1%, талант 99% аракет. Жашооңдо бир нерсе өзгөрүшү керек деп күтүп жатканды токтот. Бир да өзүң өзгөрт, бар да өзүң өзгөрүл. Мага акча жетпей калган учурда мен акча иштеп келүүгө чуркач эмесмин. Мен олтуруп ойлончумун. Идея ааламдагы эң кымбат товар. Чыныгы ийгиликсиздик деген эмне? Чыныгы ийгиликсиздик бул аракет кылууну токтотуу. Эң кыйыны өзүң менен күрөшүү, себеби күчтөр тең. Эгер сиз ката кетирбесеңиз, демек сиз өтө эле оңой маселелерди чечип келесиз. Эч ким ачкычы жок кулпу жаратпас. Ошол сыңары турмуштагы чечилбей турган көйгөй бербес. Унчукпай коюу керектүү мезгилде өтө чоң курал. Эгер сиз чечим чыгарууну ары жылдырып жатсаңыз, анда сиз бардыгын мурункудай калтырууну чечтиңиз. Адам катасын бактылуу эмес, бактысыз кезинде түшүнөт. Жеңил жашоону сураба, кыйын жашоону жеңүү үчүн күч сура. Сен канчалык жай жылып жатканың маанилүү эмес, сенин токтоп калбагандыгың маанилүү. 95% адам багынат, 5% ичинде болуңуз. Эгер сиздин жашоодогу максатыңыз жок болсо, анда сиз ал максатка ээ болгон адамга иштеп бересиз. Адамдын жан дүйнөсү таза, ниети туура болгондо гана анын иш аракети байсалдуу болот. Ким даанышман, кимде ким өзүнүн терс адаттарын жеңе билсе, ошол даанышман. Күндө эмнени жаратсак, биз ошобуз. Мыктылык бул аракет эмес, бул адат. Мен дайыма кыялданам, ал эми кыялдангандар эч качан багынышпайт. Кеме суунун үстүндө жүргөндө чөкпөйт, анын ичи сууга толгондо чөгөт. Бизди курчап турган нерселер маанилүү эмес, биздин ичибизде эмне болуп жаткандыгы маанилүү. Бир дагы адам өзүн бактылуумун деп эсептемейинче бактылуу болбос. Адаттар канчалык көп болсо, эркиндик ошончолук чектелген болот. Бардыгы чарчашат, күчтүү адамдар да, бирок алар башкалардан айырмаланып, унчукпастан, тиштенип максатын көздөй жолун уланта беришет. Эң баалуу актив бул убакыт. Көпчүлүк адамдар аны туура колдоно албайт. Алар байларды андан ары бай кылып, талыкпай иштешет, бирок өздөрүн бай кылуу үчүн аракет кылышпайт. Убакыт учат экен, бул жаман кабар. Бирок сиз өз убакытыңыздын пилотусуз. Бул жакшы кабар. Ар бир долбоордо маанилүүсү ийгиликке болгон ишеним. Ишеними жок, ийгилик болбос. Адамдардын көпчүлүгү ишим болбой калды деп колун түшүргөн учурда, ийгиликке канчалык жакын болгондугун билбестен жеңилип калат. Калп сөз бергендер ачык эле баш тартуудан көбүрөөк кыжырга тиет. Адам ар дайым чындап каалаган нерсеси үчүн убакыт табат. Ийгиликке жетүүнүн эң жакшы жолу бул эмне жумуш кылсаң, ошол жумушту сүйүп калуу. Эгер сиз ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, 5 нерседен качыңыз. Уйкучулуктан, жалкоолуктан,
ачуулануудан, бекерчиликтен, чечкинсиздиктен. Чемпиондор машыгуу залдарында жаралбайт. Чемпиондорду адамдын ичиндеги каалоо, кыял, максат сыяктуу нерселер жаратат. Ийгиликке жетүү кыялыңар канчалык чоң? Ошол кыялыңар менен күн сайын уктап, күн сайын ойгоносуңарбы? Кыялга жетүү үчүн ага секунд сайын умтулууңар жана бир да көз ирмем күмөн санабооңор зарыл. Биздин күмөн саноолорубуз биздин душмандарыбыз. Алар балким биз кылып көрүп, жеңишке жете турган нерселерди жоготууга мажбурлайт. Өзүнө ишенбөө колдон келбей калган ишке караганда жаман. Суу тургандагысына караганда, агып жатканда азыраак булганат. Эгер чындап аракет кылам деп бел байласаңыз, өзүнө ишенбестик сезиминин алдында эшигиңизди жаап коюңуз. Ишиңиздин ар бир оңунан чыкпай калган учуру бул дагы бир жолу алдыга кадам шилтөө. Убакыт аны куркуротконун жаман көрөт. Сиз кыялдашыңыз мүмкүн, сиз үмүттөнүшүңүз мүмкүн. Бул кыялдарды жана ойлорду ишке ашыруу үчүн сиз өзүңүз аша чаап, болгум келет деген адам болушуңуз керек. Эгер сенин башыңа кандайдыр бир идея, ой келсе, токтоосуз аракетти жаса. Эгер сизде акча аз болсо, бизнес башташ керек. Эгер такыр акча жок болсо, анда бизнести тездик менен башташ керек. Азыр баштаңыз. Сенин ишенимиң, сенин коркуу сезимиңе караганда күчтүүрөөк болсун. Көпчүлүк адамдар турмуш сокусуна туруштук бере алат. Эгер адамды чындыгында сынап көрөм десеңиз, ага бийлик бериңиз. Эгер сен бир нерсени болушу мүмкүн эмес деп ойлосоң, анда ал нерсени сен чындыгында эле мүмкүн эмес кыласың. Жакшы сүйлөп, жакшы нерсе кыла берсең, жаман да жакшы болот. Жаман сүйлөп, жаман нерсе кыла берсең, жакшы да жаман болот. Акчам жок деп баары кайгырат, мээм жок деп эч ким кайгырбайт. Сага ишенген адамды алдаба, сени алдаган адамга ишенбе. Бүткүл дүйнө сага каршы турса да, коркпо, самолет шамалга каршы учаарын унутпа. Бир гана кумшекердин даамын билген кишиге туздун даамын түшүндүрө албайсың. Сенин бир жумушту баштооңо баарынын ишенүүсүнүн кереги жок. Бир кишинин ишенүүсү жетиштүү. Ал өзүң.